Бизде дагы жаңы конокторубуз келип калган чагы, азыркы учурда ушул өзгөчө Орусиянын белгилүү рэпери Тимотинин Black Star Burger деген фастфуду өзгөчө популярдуулукка ээ болуп, жаңы ачылып жаткан чагы. Бүгүн дагы расмий ачылышы болот. Тимоти өзү келген отурат. Андыктан ошого тиешелүү бизде дагы конокторубуз келип калган учуру Виктор Гор, Ислам Сатаров жана Жамабаев Медер. Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, жакшы. Негизи бүгүнкү өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр башында. Менин атым Медер болот. Бул жерде Black Star Burger'дин управляющий болом, Кыргызстанда филиалда. Биякта Гор Виктор. Бул Россияда управляющий компаниянын совладелици болот. Black Star Burger'ди управляющий да. И Ислам Сатаров бүгүнкү концерттин Тимоти келгенин ачылышы немеси директор болот. Негизи эле ушул франшизаны сатып алуу, аны Кыргызстанга алып келүү жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Негизи ошо франшизаны көптөн бери ойлонуп жүргөнбүз. Көп молодежьтор суранып болгондо ошондойчу. Многие хотели. Бул эң башкы максат өтө чоң инвестиция жаштарга жумуш орунду менен камсыз болуу. Жок дегенде ошо 500дөн ашык Кыргызстандын жарандары жумуш менен камсыз болуп, андан сырткары таза, качествосу жогорку деңгээлдеги и халал деген стандартка жооп бере турган единственный продукт. Чыныгы экологиялык. Башкаларды деле жаман деп айта албайбыз, бирок бул азыр дүйнөдө бренд катары эсептелет. Андыктан мен да баягы толуктуу иретинде айтып кетейин. Негизи бул чыгармачылык жактан дагы, инвестиция жактан дагы Кыргызстандын баягы башка өлкөлөр менен теңеп, биздин өнүккөн өлкөлөр жана кошуна өлкөлөр менен. И Орто Азияда биринчи жолу ачылып жатат. Эң негизгиси. Расскажите, пожалуйста, о самом компании. Почему именно сейчас вы решили выйти на наш рынок? Мы вообще хотим выйти на рынок всего мира. Ага. Постепенно это делаем. Вот. У нас уже на сегодняшний день продано более 50 франшиз в разных городах и странах. И Кыргызстан первая страна, скажем, за пределами России, где открывается ресторан, уже открылся, сегодня будет официальное открытие. А так мы уже и в Америке открываем, и в Узбекистане, и в Армении, в Баку, в Азербайджане, да. И ведем переговоры с Дубаем, с Катаром. Так что у нас планы большие, и хорошо, что Бишкек в эти планы хорошо вписался, и работаем уже. А кому именно принадлежит эта идея выкупить франшизу именно для Кыргызстана? Бул жакта биздин байкелер десек болот, инвесторлор болуп туруп, бизди колдоп туруп, ошого жардам берди да, алып келгени бияка. Биздин идеяны четке каккан жок десек. Себеби бул эле баягы бир күн эле болуп кетпейт, бир жылдан ашык убакыт кетет, ошонун баарын ойлонуп, такташып, анан ачык алганда эмес, ар бир ошол сотрудник атай барып Москвадан ошол Black Star'ын уруксаты менен сертификат алмайынча буга негизи жол берилбейт. Көп аралыкта дайынданып, мисалы башка өлкөлөр, биздин кошуна өлкөлөр, мисалы допустим Өзбекстанды алсак алышкан бир жыл мурда, бирок кадровый проблема болуп, азыр ушул күнгө чейин ачыла элек биз биринчи. Анан ушул эфирден пайдаланып, ушул бизди колдогон Кыргызстанга ушул ачып, жаштарга мүмкүнчүлүк берген байкелерге учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетсек. Мына бүгүн расмий ачылышы болот деп калдыңыздар. Сизге олтусун менин суроом кийинки. Негизи Тимоти өзү келет, анан жол жобосу, анан кандай түрдө өтөт, канчада башталат? Негизи саат 6-да башталат. Ага чейин диджейлер именно ошол Black Star Inc. компаниясынын ушул ырларынын концептинин негизинде болгондуктан абдан жакшы, мыкты жасалгалоо. Андан сырткары эң мыкты дүйнөдөгү биринчи орунда турган звук, свет. Мына Кыргызстандын эң мыкты Кайрат Пиримбердиев сыяктуу биздин кесиптештерибиз менен концерттик насыщенный чоң бир концерттик программа менен коштолот. Анан
кульминациясында болсо Тимати өзү чыгып, өз колу менен бургерлерди жасап, бактылуу минуттарда көп болуп кеттиңиздер деп чакырып кетебиз. Андыктан жеп, анан Тиматинин өзүнүн ырларына дагы, талантына дагы бир ирет жанынан көрүп көп болобуз. Элдер менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Эми бул баягы абдан чоң бир массалык иш-чара болгондуктан элдин баары менен учурашып сүйлөшүшөт деген бизде кепилдик жок. Келип ушул кишинин ушул энергетикасы, өзүнүн баягы энергетикасы менен биздин жаштарды сугарып кетишти эле биз өтө чоң жакшы. Бул негизи көрүүчү мындай иш-чарага келгенде бул кандай экен, ошонун бир сырын билип келейин, бир энергетика алып келейин дейт. Андыктан ушул кечинде 6-га биздин өлкөбүздүн жана биздин Борбор шаарыбыздын жаштарын, жарандарын баарын чакырып кетмекчибиз учурдан пайдаланып. Еще один вопрос. А расскажите вообще о самом создании Black Star Burger. Откуда вообще идея пришла? И кто вообще инициатор этой идеи? Ну, автор идеи Юрий Левитас. Это известная история, когда он придумал этот знаменитый сочный бургер. И ему пришла идея сделать самый сочный бургер, который только существует. Он очень много ездил по Америке и там жил, и пробовал разных много вариантов. И когда придумал свой рецепт, показал его Тимати, приготовил, показал Тимати и его партнерам Павлу Курьянову и Вальтеру Чассен. И они решили, что его нужно сделать, запустили, привлекли нас как управляющую компанию ресторанную, и мы вместе создали то, что сейчас получилось. Лучший бургер в мире. Я думаю, те, кто не пробовали еще, нужно обязательно попробовать. Мы этим гордимся. У нас самое качественное мясо. Мы выпекаем булки сами в каждом ресторане. Так что все из натуральных продуктов, все всегда свежее, качественное. И мы считаем, что наш рецепт невозможно повторить никому другому. А у нас получается лучше всех. Макдональдс, значит, ногти кусает сейчас. На 100%. Отлично, Вы же знаете, мне кажется. более того, что у нас качественный бургер сейчас там, где есть Макдональдс, вот в Бишкеке нет, как я понял, да? А в других городах и странах, там, где есть, сейчас они действительно кусают локти, потому что мы, кроме качественного продукта, создали еще самый недорогой продукт. То есть у нас сейчас есть бургеры, которые стоят дешевле, самых дешевых, чем в Макдональдсе и Бургер Кинге, например. Поэтому мы доказываем своим брендом и своим продуктом, что качественно может быть недорогим. И, соответственно, люди это любят, ценят. Пожалуйста, приходите. Сочный, мощный. Всем зрителям возбудили аппетит на самом деле. Сочный, мощный бургер сегодня будет в Бишкеке. Сизге болсун, биздин кийинки суроону негизи курамы жөнүндө айтып өтсөңүз. Көбүнчө ушул акыркы учурда социалдык тармактарда чынын айтсак, даамы өзгөчөлөнөт, башкача экен, Москвадагыдай эмес экен деп калышат. Мунун себеби эмнеде болду экен? Же бул жөн гана жаңылыштыкпы? Менин оюм боюнча, мен өзүм Москвага барып, бир ай окуп келгем. Кандай туура жазат экен, кандай курамы болуш керек экен деп. Биздин азыркы учурда ресторанда 50 киши иштейт. Именно су-шефтер, главный шеф болгон баары пекардан баштап бир ай окуп келген. Стажы где-то 1 жылдан жогору да балдар. Анан курамы бүт окшош, ошондой эле. Бүт Москвадан, Россиядан алып келебиз ингредиент, продукттан бар. Бул франшизанын кандай правила эмес болуп калат, условиялары бөлүгү болуп калат да. Ошо боюнча биздики жакшыраак деп ойлойм да, Москвага караганда. Анткени соустар, продуктлар биздики более сочнее, эмерээк деп жасаганда бир аз даамдуураак болот го деп. А так курамы бүт окшош. Бүт ошондой деле кошуп кетсем, биздики этибиз халал, продукттун бүт баары халал болот да. Сертификат атайын алып эметкенбиз да. Ошол үчүн баарыңарды чакырат элем. Келип кетиле, даамын озтойп көрүңүз кандай экен деп. Кийинки сурообуз Ислам мырзага болсун. Учурдан пайдаланып, мындай суроо заталы деп жатабыз. НТС телеканалына Тимати өзү эксклюзивдүү интервью берүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Аны негизи өзүнүн настроениясынан жана физикалык мүмкүнчүлүгүнөн өз каранды, абдан бир чукул аралыкта учуп келгендиктен андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир канча саналуу убакытка ошол
иш чараны башталыштан аз калганда келгендик да. Эми Кудай буйрса биз баягы кызматташууну баштап алдык. Кудай буйрса НТС каналына бир эмес дагы көп жолу келет деп ишенебиз. Дагы бир телекөрүүчүлөрүбүз үчүн бир кайрылуу жасап өтөлү. Негизи бүгүн ушул Тиматинин келгенин түз эфирде бир гана НТС телеканалынан эксклюзивдүү түрдө 18:00 көрсөңүз болот. Эгерде бара албай калдым, өз көзүм менен көрө албай калдым десеңиз, биздин телеканал сиз үчүн көпүрө болуп бермекчи. Барыңыздарды анда чакырабыз, келиңиздер, даам татып көрүңүздөр. Бир жолу болсо дагы бүгүн байкебиз айткандай энергетиканы алып кетүү дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болуш керек. Андыктан барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер, даам татып, аны менен катар чоң бир шоу программага дагы күбө болуңуздар. Ал эми бүгүн болсо бизде конокто мына ушул мааракенин уюштуруучулары, негизи эле жетекчилери десек болот, Виктор Гор, Ислам Сатаров жана Жаманбаев мейдерлер болушту.